Кыргызстанда жөлөк пул кимдерге берилет? Ал үчүн кандай документтер керек? Кантип алса болот? Жакынкы мүнөттөрдө ушул туурасында айтып берем. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз, бизден алыстабаңыз. Адегенде эле бала төрөлгөндө мамлекет 4000 сомдон ыйгарат. Бул жөлөк пул балага сүйүнчү катары берилет. Эгерде бир убакта 3 же андан көп бала төрөлсө, ар бирине 50 000 сомдон төлөнөт. Жөлөк пулду алуу үчүн бала төрөлгөн күндөн баштап 6 айга чейин паспорт жана баланын күбөлүгү менен калкты тейлөө борборлоруна кайрылуу керек. Акча каражаты арыз берилген күндөн тарта 2-3 күндүн ичинде банктык эсепке түшөт. Айтмакчы, 2024-жылдын 1-сентябрына карата жыл башынан бери 100 000ге жакын адам балага сүйүнчү алганын Эмгек министрлиги буга чейин кабарлаган. 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй-бүлөлөргө үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулу берилет. Ар бир балага берилүүчү сумма 1200 сомду түзөт. Бул каражатты алуу үчүн үй-бүлөдө бир адамга бир айлык киреше 1000 сомдон төмөн болушу шарт. Мисалы, сиздин үй-бүлөңүздө 5 адам жашаса, ошол 5 адамдын жалпы кирешеси 5000 сомдон төмөн болушу керек. Эгерде үй-бүлө мүчөлөрү жөлөк пул, пенсия алгандар болсо, анда ал киреше катары эсептелбейт. Үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун 1 жыл ала аласыз. Бул аралыкта кирешеңиз өзгөрбөсө, кайра кийинки жылы документтериңизди тапшырганга туура келет. Социалдык жөлөк пулду пенсияга илинбей калгандар ай сайын ала алышат. Эмгек стажы жок, мурда иштебеген, улгайган инсандарга 2000 сомдон жөлөк пул берилет. 7 же андан көп балалуу энелер баатыр эне статусуна ээ болуп жөлөк пул ала алат. Пенсия албаган баатыр энелерге 3000 сом өлчөмүндө, ал эми пенсия алгандарга 1000 сом чегерилген. Быйыл май айында жалпы жонунан 600га жакын айым баатыр эне ордени менен сыйланган. Атадан же энеден ажыраган балдарга мамлекет 3000 сомдон төлөп берет. Эгерде атасы дагы, энеси дагы жок болуп же белгисиз болсо, анда жөлөк пулдун суммасы 6000 сомду түзөт. Мындан тышкары майыптыгы бар балдарга дагы каражат бөлүнөт. Эгерде төрөлгөндөн тарта баланын майыптыгы бар болсо, биринчи топко 8000 сом, экинчи топко 6600 сом, үчүнчүгө 5400 сом чегерилген. Ал эми кийинчерээк кайсы бир жагдайдан улам майыптык болсо, биринчи топтогуларга 5500 сом, экинчиге 3000 сом жана үчүнчү топко 2000 сом жардам иретинде каралган. ВИЧ инфекциясы бар же СПИД менен ооругандарга, андан тышкары ВИЧ-СПИД менен ооруган энелерден туулган балдарга 18 жашка толгонго чейин 8000 сомдон берилет. Жөлөк пулду алуу үчүн өздүгүңүздү тактаган паспорт менен Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыңыз. Андан ары түндүк кызмат аркылуу тиешелүү маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар. Тиркемеден чыкпаган документтерди толуктап алып келишиңиз керек. Ал эми сиз жөлөк пул аласызбы? Комментарий калтырыңыз, бул видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Айгүмүш болдум. Көрүшкөнчө.